Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Министр саламаттыкты сактоо тармагында болуп көрбөгөндөй реформа башталды. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагында толугу менен реформа башталды. Эл анын жыйынтыгын 1 жылдан кийин көрөт. Бул тууралуу министр Алымкадыр Бейшеналиев УТРКнын эфиринде билдирди. Педиатрия, гинекология, нейрохирургия 30 жылда мындай реформа жүргөн эмес. Реформа башталды. Кудай буйруп баары жакшы болсо жыйынтыгы 1 жылда көрүнө баштайт деген министр. Бейшеналиев Кыргызстан боюнча 2000ден ашык менчик стоматологиялык клиника иштерин айтып, анын ичинен 840-нын гана лицензиясы бар экенин кошумчалаган. Мындан сырткары өлкөдө 50 мамлекеттик дарыкана ачылганын айтып, бул жакта дары-дармек 50 сомдон 300 сомго чейин арзан болуп жатканын белгилеген. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун өндүрүш боюнча вице-президенти Кубанычбек Турдукожоев баштаган делегация Алтын кен ишканасынын Талдыбулак Солжек алтын кенинде болушту. Таанышуу мүнөзүндөгү бул иш сапарын жүрүшүндө Кумтор Gold Company менен Алтын кен компаниясынын өкүлдөрү өндүрүштү уюштуруунун процесстери, инженердик инновацияларды иш жүзүндө колдонуу, экологиялык стандарттарды жана талаптарды сактоо боюнча пикир алмашышты. Талдыбулак Солжекте кен жер астынан казылып алынгандыктан алтын казуу ыкмаларына өзгөчө көңүл бурулду. Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун кызматкерлери кен казылып жаткан штольнянын ичине кирип, алтын алгоочу фабрикага барышты. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар тажрыйба алмашуу жана мындан ары да кызматташуу максатында эки тараптуу байланыштарды улантууну макулдашышты. Элдик депутаттык тобунун көчмө жыйыны Ысык Көл облусунда өттү. 24 ноябрда элдик депутаттык тобу кезектеги көчмө жыйынын Ысык Көл облусунда өткөрдү. Алгач депутаттар Тоң район Каратал айылындагы мектептин абалы менен таанышты. Аталган мектеп 1932 жылы курулуп, бүгүнкү күндө авариялык абалда. Президенттин Ысык Көл облусунда ыйгармуктуу өкүлү Эмилбек Абдыкадыров 275 орундуу жаңы мектептин долбоору даярдалып жатканын маалымдаган. Элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев окуу имараттын куруу үчүн бюджеттен акча бөлдүрүүгө көмөк берерин убадалап, азыр мамлекеттин казынасында акча бар. Мурдагыдай курулуш иштери жылдап созулбай, бат-баттан бүтүп жатат. Буюрса, бул мектептин көйгөйүн парламентте көтөрүп, курулуш иштерин жазда баштап, жаңы окуу жылына бүткөрүү аракетин көрөбүз деген. Андан ары эл өкүлдөрү Ак Терек айыл аймагынын Комсомол Калгагар айылындагы Садыков атындагы мектепке барышкан. Бул мектеп 1967 жылы курулган. Эскилиги жетип, имараттын дубалынан жаракалар кеткен. Эл өкүлү Максатбек Сарбагышев жаңы мектеп куруу үчүн долбоордун бүтпөй жатканын билдирип, район жетекчисинин ишин сынга алган. Мындан сырткары тургундар жол маселесин да көтөрүшүп, айылдын жолдорун асфальттоо талабын коюшту. Ошондой эле өкмөттүн жеңилдетилген кредиттери карапайым калкка жетпей жатканы боюнча арызданышкан. Көчмө жыйындын сапары Болот Мамбетов айыл аймагынын Көксай айылындагы мектепке жана Тоң айылындагы мектептерге багыт алган. Эл өкүлдөрү бул айылдардагы мектептерди кыдырып, абалы менен таанышкан соң жергиликтүү эл өкүл менен жолугушууларды өткөрүштү. Тоң айылындагы Салиев атындагы мектептин шыбы кулайын деп имараты дээрлик авариялык абалда. Айра куруу боюнча долбоордун сметасы 80% даяр болгону менен капиталдык курулуштан 300 000 сом гана которулуп, калган 800 000 сому кармалып тургандыктан долбоор ишке ашпай турганы белгилүү болду. Элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түмөнбаев бул маселени жогорку кеңеште көтөрүп, мектептин курулушу 2024 жылы башталып, жыл соңуна чейин колдонууга берилишине
жардам берерин убада кылды. Көчмө жыйынга министрлер кабинетинин өкүлдөрү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери да катышкан. Түштөн кийин Жети Көз районунун социалдык объектилерин кыдырышты. Кыргызстан жер титирөөдөн жабыркаган Афган элине гум жардам жиберет. Кыргызстан октябрдагы жер титирөөдөн жабыркаган Афганистанга гуманитардык жардам жибере турганын Өзгөчө кырдаал министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Өзгөчө кырдаал министрлиги тарабынан жакынкы күндөрү 75 тонна un, 20 тонна кум шекер, 5 тонна өсүмдүк майы жана 500 керебет, 500 жууркан, 500 матрас Афган элине жөнөтүлөт. Ошондой эле эл аралык жарандык коргонуу уюму тарабынан бөлүнгөн 1 миллион сомго аялдар жана балдарга кышкы кийим-кече, бут кийим, оюнчук, таттуу азыктар, гигиеналык каражаттар алынды деп айтылат маалыматта. Эске салсак 2023 жылдын 7 октябрында Афганистандын Герат шаарынын түндүк батыш тарабында очогунда күчү 6,3 балл болгон жер титирөө катталып, 2000ден ашык адам каза болуп, 9000ден ашык киши жабыркаган. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы сиздерден кайрымдуулук кылып жардам сурап жатканым себеби 4 этапта операциясы өттү. Мындан аркы дагы 4 этапта операциясына жардам сурайм. Азыр Элханчиктин акыбалы орто, дем алышы кыйын, мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда картада Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Кыргызстандын экспорту дээрлик 50%га өскөн. Кыргызстандан тышкары сатылган товарлардын көлөмү 49,6%га көбөйгөн. Бул тууралуу статистика боюнча улуттук комитет тараткан маалыматтарда айтылат. Январь-сентябрь айларында тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 26,2%га жогорулаган, баш аяк 10,8 миллиард долларга жеткен. Экспорт быйылкы жылдын 9 айында былтыркы аталган мезгилге салыштырмалуу 49,6%га 1,4 миллиард долларды түзгөнү жогорулаган. Евразиялык өнүктүрүү банкы бул металлдардын сатылышынан улам болгонун түшүндүрдү. Импорт Кытай, Жапония, Корея, Германия жана АКШдан келип жаткан автоунаа жана жабдуулардын эсебинен 21,6%га өскөн. Жылдын аягында экспорттун импортко үстөмдүк кылышынан улам соода балансынын тартыштыгы кыскартуусун улантат деп турабыз дешкен Евразиялык өнүктүрүү банк. Ошто милициянын башчысынын 3 орун басары мушташканы үчүн иштен алынды. Ош облустук милициясынын башчысынын 3 орун басары мушташканы үчүн кызматтан алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Белгилүү болгондой буга чейин соц тармактарга Ош облустук милициясынын башчысынын орун басарлары мушташып жатат деген видео тараган. Аталган видео коомчулукта кызуу талкууга алынган. Бул окуя боюнча териштирүү жүрүп, мушташ 23 ноябрда Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдүн алдында болгондугу такталган. Алар өз ара пикир келишпестиктен улам мушташкандыгы белгилүү. Ошондой эле окуя жерине ыкчам тергөө тобу менен ичкиликтүү кызматкерлери барып, далил зат каттары, контакттарын үлгүлөрү алынган. Андан сырткары аталган көп кабаттуу үйдө орнотулган камералардан видео далилдер алынган. Мушташтан кийин кол алдындагы кызматкерлерге жетиштүү көзөмөл жана тарбия иштерин жүргүзбөгөндүгү үчүн облустук милициянын башчысы Жеңиш Жоробековго кызматка толук эмес ылайыктыгы жөнүндө эскертүү тартип жазасы берилди. Аны менен бирге мушташка катышкан облустук милициянын башчысынын ыкчам иштери боюнча орун басары Алмаз Үсөналиев, коомдук коопсуздук боюнча орун басары Салморбек Шералиев, кадр иштери боюнча орун басары Улан Асанбаев ээлеген кызматынан бошотулган. Кадр иштери боюнча орун басары Асанбаев ээлеген кызматынан бошотулган. Учурда мушташка катышкан орун басарларга карата тиешелүү экспертизалар дайындалган. Аталган орун басарлар менен окуя күбө болгон адамдарды тактап сурак алуу үчүн тергөө кызматына алып келүү тапшырмасы берилген. ИИМден билдиришкендей, бул окуя боюнча топтолгон материалдар тийиштүү органдарга жиберилип, юридикалык баа берилмекчи. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жабуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу.
грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Ишкердин кварц кенин басып алышкан Токтогулдун мэри уулу менен кармалды. Жалал Абад облусунун Токтогул шаарынын мэри кармалганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Кала башчысы ТЭА кен байлыкты басып алып, аны мыйзамсыз иштетүүнү уюштурган жана уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы болгон деп шектелүүдө. 2022-жылы ТЭА Токтогул районунун аймагындагы кварц кени жайгашкан айылда башчы болуп турганда, кен казган компаниянын ээсин кварцты биргелешип иштетип сатууну сунуштаган. Бирок ишкер ага макул болгон эмес. Мындан улам ТЭА Крим төбөлдөө Чыңгыздын Токтогулдагы байкоочусумун деген кишинин жардамы менен аталган ишкердин үй бүлөсүн коркуткан. Бизнесмендин ишканасынын 50% үлүшүн өткөрүп берүүгө мажбурлап, аны мэрдин уулуна каттатып коюшкан деп айтылат маалыматта. УКМКдан кийин аталган жерде кварц мыйзамсыз сатылганын, түшкөн кирешени уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү менен биргеликте Токтогул шаарынын мэри алып турганын билдиришти. Өндүрүш экологиялык жана техникалык талаптарды одоно бузуу менен жүргүзүп, анын кесепетине мамлекетке 74 миллион сомдон ашык зыян келтирилген деп айтылат маалыматта. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөөнүн негизинде Токтогул шаарынын мэри, анын уулу жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалып, УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Бишкек 3 жылда газдаштырылып бүтөт. 3 жылдын аралыгында Бишкек шаарын толугу менен газдаштыруу пландалып жатат. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун экономика жана финанс боюнча орун басары Арзымат Алдаяров билдирди. Ал Спутник Кыргызстан маалымат борборунда өткөн бийлик Бишкектин жаңы конуштарын газдаштырууну кантип илгерилетет деп аталган брифингге катышкан. Алдаяровдун айтымында компания иштегенден бери 53 калктуу конушка газ кирип, 1250 чакырым бөлүштүрүүчү газ түтүктөрү курулуп, 53 000 үй көгүлтүр отко туташкан. Быйыл инвестициялык программа боюнча бир жаңы конуш менен бир айылда газга кошуу пландалган. Бирок экологиялык абалдан улам жана электр түйүндөрдүн жүгүн азайтуу үчүн 11 объектиге газ киргизүү чечими кабыл алынган. Булардын бир катар бөлүгүнө көгүлтүр газ берилди. 2023-жылы Бишкек мэриясы менен жол картасына кол койдук. Анын алкагында алдыдагы 3 жыл ичинде Бишкектеги толугу менен газдаштырып бүтөбүз, деди Алдаяров. Ал министрлер кабинети менен биргеликте газга кошулуу үчүн мамлекеттик банктар аркылуу жеңилдетилген насыя алуу маселеси иштелип чыкканын кошумчалады. Газпром Кыргызстан ЖЧКсынын жана РСК банк актын өкүлдөрүнүн турак жайларды газдаштыруу боюнча калк менен жолугушуулар өткөн. Профсоюздун эсебинен курортко жолдомо берүүгө мораторий киргизилди. Профсоюз тарабынан эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун каражаттын эсебинен санаторий курорттук мекемелерге жолдомо берүүгө мораторий киргизилгенин Токтом маалыматтык укуктук порталында жазылган. Билдирмеге караганда, мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров кол коюп, документ 2027-жылдын 31 декабрына чейин күчүндө болот. Фондко түшкөн каражат санаторий курорттук мекемелердин имараттарынын капиталдык курулушуна жана оңдоого, ошондой эле алардын материалдык техникалык базасын жакшыртууга жумшалмакчы деп жазылат маалыматта. Президенттин иш башкармалыгына ушул жылдын аягына чейин санаторий курорттук мекемелердин объектилерин убактылуу пайдаланууга кабыл алуу жана иштеп жаткандарын туристтик объектилерди заманбап талапка шайкеш келтирүү иштери жүктөлгөн. Ал эми министрлер кабинетине 2028-жылдын 1-январынан тартып фонддун каражатын бөлүштүрө турган ыйгарым укуктуу органды аныктоо тапшырылган. Буга чейин Садыр Жапаров Профсоюздар Федерациясы акыркы 30 жылда санаторий, курорттук жана туристтик объектилерди өнүктүрүүдө маанилүү натыйжага жете албаганын айтып, катуу сындаган. УКМК Дед Хасан кылмыштуу топтон баш тартканын айткан. Анын депутат уулу үн катты. Буга чейин УКМК маалымат таратып, 1964-жылы туулган Лейлек районунун 9 булак айылында туулган Хасан ата жана прокурор деген ат менен белгилүү Ажыбаев Ильяс Кожо Рахманбердиевич кылмыштуу топтон баш тартканын билдирген. Ильяс Кожо Ажыбаевдин Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаевдин атасы экени маалым болгон. Депутат Кактус медиа басмасына атасынын уюшкан кылмыштуу топко тиешеси жок экенин айтты. Мен атамдын эч качан кылмыштуу топторго тиешеси болгон эмес. УКМК тарткан видеодо да айтып жатат, эч качан кылмыштуу топко
ишем жок болчу деп, мыйзамдар менен жашайм деп жатат. Социалдык тармактарда кылмыштуу топтон баш тарттым деди деп жазып жатышат. Атам азыр 60 жашта. Ал буга чейин кылмыш эмес, административдик да жоопкерчилик